Семирип кетиптир. Бул эмнеси? Бактыгүл Бадыеванын көрөрмандарынын сынына кабылды. Азыркы өнүккөн заманда айрым сахнадан алыстап кеткен ырчыларды алардын интернет баракчалары аркылуу көрүп, жашоосундагы өзгөрүүлөрү, жеке жаңылыктары менен таанышып туруу мүмкүнчүлүгү жаралды. Мындай учурда алардын өзгөрүүлөрүн же жашоосун көрүп гана тим болбостон, түздөн түз пикир айтуу, сынга алуу мүмкүнчүлүгү да пайда болду. Мындай мүмкүнчүлүктү тартуулаган интернет барактарынын бири бул Instagram. Кыргыз эстрадасынын ырчы чоорчулары да бул соц тармактан артта калган эмес. Алсак сахнадан алыстап үй бүлөлүк жашоону тандаган ырчы Бактыгүл Бадыева да күн сайын Instagram баракчасынан эл менен амандашып турат. Анын Instagramдагы катталуучуларынын саны 578 миңден ашуун. Ырчы турмушка чыккандан кийин салмак кошуп, учурда бир аз толуп алган кези. Бадыеванын баракчасына акыркы күндөрү жүктөгөн сүрөттөрүн катталуучулары катуу талкууга алышууда. Алардын басымдуу бөлүгү ырчыны ашыкча толуп кеткен. Өзүнө карабай койгонго, арыктасаң болот деген үндүү сындарын айтышууда. Ал эми ырчынын чыныгы көрөрмандары бул семиздин эмес, бул чыныгы келбет, аялдык бакыт деп шындарды четке кагышууда. Ал эми мындай сындарга бир нерсе деп жооп берүүдөн алыс. Эске салсак, учурда Бактыгүл Бадыева 3 кызды тарбиялап чоңойтууда. Булак, Барометр, Чекит Кейжи. Ырчы Гүлнара Кахарова. Мен сени балдарым үчүн сүйөм. Ырчы Гүлнара кыргыз эстрадасындагы булбул үндүү ырчылардын бири. Жашоонун өтүп жатканына таң калган ырчы өмүргө ыраазычылыгын билдирип келет. Бул жолу Кахарова Instagram баракчасына мурунку түшкөн сүрөттөрүнүн бирин жүктөп. Быйылкы сүрөтүң былтыркыга, былтыркы сүрөтүң андан мурункуга окшобой кете берет экен. Ошондуктан ушул учурдун бактысын кармап, сезип, ыраазы болуп жашайлы. Мен сени балдарым үчүн сүйөм өмүр деп пост жазып чыкты. Ырчынын катталуучулары жана көрөрмандары сулууңузга, талантыңызга таазим дешип, жакшы каалоо тилектерин жазып калтырышты. Булак, Барометр, Чекит Кейжи. Айгерим Расул кызынын боёксуз сүрөтү миллионго жакын адамга жакты. Ырчы Айгерим Расул кызы жакында эле Instagram баракчасына боенбогон сүрөтүн жүктөгөн эле. Сүрөт жүктөөлөрү менен ага 1,5 миллиондон ашык көрүүчү топтолуп, 51 миңден ашык адам жактыны басып, 6 миңден ашык адам ар кандай өңөттөгө пикирин калтырышкан. Айгеримге жазылган пикирлердин көпчүлүгү анын нукура сулуулугуна суктанышкан, анын боёксуз өң келбетине таң калышкан. Жакында эле ырчы Айгерим белгилүү бир массалык маалымат каражаттарынын булактарына берген маегинде уулуна 3 ай болгонун, азырда тойлорго чыгып, ырдай баштаганын айткан. Ал өзүнө карата айтылган сын пикирлерге көнүп, бышып калганын, сахнада 25 жылдан бери экенин айтып, үй бүлөлүк жашоосуна да токтолгон. Айгерим кандай боекту колдонорун, 2 баласын кантип багып жатканынан бери айтып берген. Эскерте кетсек, Айгерим Расул кызы өткөн жылдын аягында уулдуу болгон. Көпчүлүк ырчы Айгеримди абдан эмгекчил айым катары баалашат. Себеби ал кош бойлуу кезинде да тынбай эмгектенип, сахнадан түшпөй ырдап келген. Албетте, ошол учурда ага ар кандай сын пикирлер да айтылган эле. Булак, Барометр, Чекит Кейжи. Бири-биринен кеңеш сураган Урмат Усенов менен Нурлан Насип. Нурлан Насип үйлөнөрдө өкүл эне катары Бал Ширин жубайларды тандаган. Анын бул тандоосу жакындарына эле эмес, жалпы журтка жакты. Эки үй бүлө чогулганда орток темалар түгөнбөй, убакыттын кандай өтүп кеткенин байкабай калышат экен. Нурлан өкүл ата апасы менен жолукканда жан дүйнө сыйсаларын баса белгилейт. Урмат мырзанын 4 өкүл баласынын ичинен Нурлан ага окшоштугу менен өзгөчөлөнүп турат экен. Анын ата-энеси, үйүндөгү тарбиясы, жада калса сүйлөгөндөрү, жашоо стили да окшош экенин айтып кубанат Урмат мырза. Жалаң эле кеңеш бере бербей, кээде өзүбүз деле кеңешке муктаж болуп калабыз. Ашкан акылдуу адамдар эмеспиз деген өкүл ата менен эне көйгөй болуп калган учурда өкүл балдарына кайрылып кеңеш сурашат. Булак, Леди, Чекит Кейжи. 10 жыл мурунку ырымды Айдана менен кайрадан аткарып чыктым, дейт Суперхитке чыгармасы кошулган Аваз Акимов. Супер Чекит Кейжи порталынын медиа портал бөлүмүндөгү Суперхит долбоору кыргыз эстрада ырчыларынын видеоклиптерин колдонуучулардын сынына коет. Сынактын шарты боюнча колдонуучулардын добушу аркылуу 10 клип белектен өтүп, ар аптанын жеңүүчүсү аныкталат. Аптанын шейшемби күндөрү добуш берүү токтотулуп, кайсы видео композиция канчанчы орунду экендиги жарыяланат. Эң аз добуш алып калган клип Суперхитпен четтетилип, анын ордуна жаңы ыркы уктайт. Бул аптада эң аз добушка ээ болгон чыгарманын ордун таттуу түгөлөр Аваз Акимов менен Айдана Деканын Жаным чыгармасы толуктады. Чыгарма тууралуу Аваз Акимов буларга токтолду.
Бул чыгарма менин репертуарымдагы эски ырлардын бири десем болот. Ырды аткарып чыкканыма 10 жылга чамалап калды. Анда башкы ырчы кыз менен аткарган элем. Айдана экөөбүз кыз жигит мамиледе экенибизди ачыктагандан кийин чогуу концерт бергенге даярданып жүрүп, дуэт жаздырууну пландаганбыз. Эмнегедир ушул чыгарманы кайрадан аткарып чыгууну туура көрдүк. Ал эми ырга клип тарттыруу башка клиптерди тарттырууга караганда кыска убакыт кетти. Анткени бир күн, бир түндө эле тартып өттүк, дейт ырчы. Булак супер чекит кейджи. Instagram барактарын каптап, кыргыз ырчыларын да четте калтырбаган кызыл гелик эмнеге ойнотулуп жатат? Instagram барактарын кызыл түстөгү гелик автоунаасы каптады. Мунун баарына блогер Гусейн Гапаровдун өз автоунаасын катталуучулар арасында ойнотуп жатканы себеп болду. Маалым болгондой, бир топ элге төбөсү көрүнгөн инсандар, алардын катарында кыргыз эстрадасынын жылдыздары да Instagram аркылуу бизнес жүргүзүүгө түшкөн. Кимдин катталуучусу көп болсо, демек анын бизнеси жакшы жүрөт. Катталуучулардын санын көбөйтүү үчүн азыр ар түрдүү оюндар уюштурула баштады. Гусейн Гасанов да дал ушундай жол менен катталуучу чогултуп, алардын бирине өзүнүн сүйүктүү гелик автоунаасын белек кылганы турат. 24 жаштагы россиялык блогердин бул оюнуна жөнөкөй жарандар гана эмес, кыргызстандыктар да активдүү катышууда. Баарынан кызыгы, кыргыз эстрадасынын алдыңкы ырчылары да четте калышкан жок. Ал эми Гусейн Гасановдун катталуучуларынын саны 9,7 миллиондон ашты. Ийгилик кимге жылмаярын жалпыны кызыктырууда. Булак барометр чекиткейчи. Асоль Молдокматова. Мен өзүмдүн мекениме мындай кайрылуу жазам деп ойлонгон эмесмин. Алып баруучу Асоль Молдокматова өзүнүн интернеттеги жеке баракчасы аркылуу Якут элине кайрылуу жасады. Ал кылмыштуулукта улут каралбайт деди. Кыргыздарга каршы митингге чыккан якуттарга ар бир улуттуу ушундай ээн баштары бар экенин айтып, улут жаман эмес, андагы айрым адамдар гана ушундай ишке бараарын айтып, чет жерде иштеп жаткан кыргыз мигранттарына моралдык колдоо көрсөтүү керек экенин кошумчалады. Якут бир туугандар, сиздерден сабырдуулук, адамгерчиликти жана айкөлдүктү суранам. Бул жерде менин мекендештерим үйүнөн алыс кетип, үй бүлөсүн багууга аргасыз болууда. Кимдир бирөөнүн апасы, атасы, байкеси же эжеси каза болушу мүмкүн. Мен өзүмдүн мекениме мындай кайрылуу жазам деп ойлонгон эмесмин. Бирок бир туугандарыбыз жөнүндө ойлогондо коркуп жатам. Менин оюмча бул учурда жогорку деңгээлдеги аракеттерди көрүшүбүз керек. Бул президентке жетиши керек. Бул сөз адилеттүүлүк үчүн болсун деп кыргыз менен якут элинин окшоштугу, достугу тууралуу айтты. Көпчүлүк бул пикирди колдоого алышты. Бирок ошол эле учурда якут элин да түшүнсө болот деген пикирлерин билдиришти. Эске салсак, 17 мартта Якутияда кыргыз жараны жаш кызды зордуктоого шектелип кармалган. Мындан улам якут эли митингге чыгып, кыргыз улутундагыларды эле эмес, ошол жактагы башка азиат улутундагы мигранттарды да кысымга алып жатканы тууралуу маалымат тараган. Белгилей кетсек, Асоль Молдокматовдун Instagram баракчасындагы катталуучулардын арасында якут улутундагылары да бар. Булак барометр чекиткейчи. Учурда Якутияда абал кандай? Кыргыз элинде бир каранмайды бир кумалак чиртет деген учкул кеп бар. Якутияда дал ушундай окуя болду. Бир ангин айынан эзелтен жалпы түрк ата тукумуна кирген бир бордош якут менен кыргыз элинин ортосуна чоң жарака салып жибере жаздады. Бирок эки элди тең калкаралык мамилени бузбоо керек экенин түшүнгөн инсандар арбын экени көрүндү. Кыргыз мамлекетинин тиешелүү органдарынын жетекчилиги өтө тездик менен бул окуяга мамиле жасашты. Кыргыз Республикасынын Москвадагы элчилигинин, Кыргыз Республикасынын миграция кызматынын, Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрүнүн жооптуу кызматкерлери, Якут шаарынын мэри Авксентьева баш болгон Борбор калаанын жетекчилиги менен жолугушту. Бул жолугушууда түзүлгөн татаал кырдаалды турукташтырууда эки тараптын кызыктар экендиги ачык көрүндү. Кыргызстандык делегация мекендештеринин арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүп, мындай кылмышты экинчи кайталабоо үчүн бардык аракеттерди жасай тургандыктарын ишендиришти. Якут шаарынын жетекчилиги болсо өз кезегинде эки улуттун тирешүүсүнө жол бербей тургандыгын жана шаардагы акыбал жөнгө салынып калганын маалымдашты. Эки тараптын кылмышкерде улут болбой турганын, болуп өткөн окуя буга чейинки орногон достук мамилеге кедергисин тийгизбешин баса белгилешти. Кылмышкер болсо Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык жазасын алат. Алыскы Якутияда 10 миңдеген кыргыз жарандары эмгектенип келүүдө. Булак аргумент чекиткейчи. Астана эми Астана эмес, ал Нур-Султан шаары болуп аталды. Казакстандын борбору Астана шаарын Нур-Султан деп атоо чечими кабыл алынды.
Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактарынан билдиришти. Маалыматка ылайык, учурдагы президент Касым-Жомарт Токаев алгач бул боюнча сунуш киргизген. Кийин Казакстан Республикасынын парламент мажлисинин жана сенатынын жыйынында сунуш жактырылган. Борбор шаарынын аталышын өзгөртүү менен бийлик өлкөнүн алгачкы президенти Нурсултан Назарбаевка болгон сый-урматын, ыраазычылыгын билдирүүнү максат кылышкан. Эске салсак, Астана 1997 жылдын 10-июнунан бери Казакстан Республикасынын борбор шаары катары катталган. Президент Нурсултан Назарбаев 2019 жылдын 19 мартында түз эфирде отставкага кетерин билдирген. Анын ордуна Касым-Жомарт Токаев президент болуп 20 мартта дайындалган. Булак Барометр чекиткейчи. Алмазбек Атамбаев сот болуп иштей турган болду. Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаев эл аралык третейский соттун судьясы болду. Бул тууралуу Дело Номер гезити кабарлады. Басылма берген маалыматка таянсак, 344 арбитрдин арасында Алмазбек Атамбаев 13 номерде турат. Атамбаев 1,5 жыл мурда сот болгон. Аны 2017 жылы ноябрь айында эл аралык третейский соттун конференциясында арбитр болуп берүүгө чакырышкан. Азырынча Алмазбек Атамбаев бир дагы талашты кароого чакырыла элек. Судьянын айлыгы каралган эмес, бирок гонорар чектелет. Булак Барометр чекиткейчи.